Күндүн башкы окуялары 11 каналында кутман келишиңиздер менен. Улуу жеңиш белгиленди. Быйыл болгону 800дөн ашык ардагер жеңиштин 71-чи жазын тосушту. Жеңиштин урматына аркалаган иш-чарада жеңиштин баасын түшүнбөй ашыганган улутчулдардын аракети сынга алынды. Буга Москва метросундагы скинхедтердин мигранттарды ур-токмокко алганы мисал. Ошол эле маалда Кытайда сел каптоонун айынан ондогон адам көз жумду, дагы 30га жакыны дайынсыз болууда. Студияда мен Назика Атамбекова, саламатсыздарбы? Оболу Кыргызстанда белгиленген жеңиш майрамынан баштайбыз. Кыргызстан улуу ата мекендик согуштун 71-жылдыгына карата быйыл атайын аскердик парад өткөрбөсө да, салтка айланган жеңиш аянтындагы митинг реквием менен белгиледи. Иш-чарага катышкан башкы аскер командачысы Алмазбек Атамбаев 9-май эң ыйык майрамдардын бири катары кала берерине токтолду. Бирок мамлекет башчысы ал 2-чи дүйнөлүк согушта ар улуттун биримдиги жеңишке алып келгени айрыкча жаштар унутуп баратканын өкүнүчтүү экенин белгиледи. Буга мисал катары ал жакында эле Москва метросунда кыргызстандык мигранттарга кол салган ашынган улутчул скинхедтердин аракеттерин сындады. Өтө оор, өтө баа жеткис кун төлөгөн. Муну дагы билүү азыркы муундарга зарыл, көбү билбей, унутуп баратат. Азыркы бир топ согуш дегенди билбегендер тынчтыктын баасын, ынтымактын баасын билбей баратат. Эске салсам, мындан 5 күн мурун славян улутундагы жаштардын метродо кетип бара жаткан мигранттардын ур-токмокко алып жаткан видеосу интернетке тараган. Мындай Азият улутундагыларга ыдык көрсөткөн окуялар биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Ал эми Москва метросундагы вагондун ичиндеги болгон окуядан жабыркаган 2 кыргызстандык ооруканада экени айтылат. Бейбаштык жасаган 4 адам кармалган. Ошондой эле жеңиш күнүнө карата Борбор калаада өлбөс полк жөө жүрүшү өттү. Түштүк дарбазадан башталган жүрүш Жусуп Абдрахманов көчөсү аркылуу Фрунзе көчөсүнө чейин түшүп келип, жеңиш аянтындагы Өчпөс отто жыйынтыкталды. Өчпөс полк жүрүшүнө барып катышып келген кабарчыбыз Гүлүм Эркинбек кызы азыр бизге студиядан жүрүш кандай өттү, кандай кызыктар болду айтып берет. Гүлүм, бүгүн эртең менен жаан куюп атканда кеттиңиз эле, суу болгон жоксузбу? Жүрүшкө келгендер көп болду же аба ырайына карата пландалгандан аз болду? Алгач ушундан айтып бересиз. Ооба, биз чыкканда жаан аябай куюп жатты да, болгондо да жердеги сууга буттарыбыз малынып калды. Өчпөс полк жүрүшүн тартуу үчүн өзүбүздөн да биринчиден камераны асырап жаттык. Бара жатканда ойлогонбуз жаанга байланыштуу эч ким чыкпайт го депчи. Бирок жок, биз күткөндөн да көп элдер келиптир. Алардын ар биринин колунда согушка катышкан бабалардын сүрөттөрү болду. Катышуучулардын көпчүлүгүн жаштар түздү. Керек болсо аба ырайы шарттарына карабай кичинекей балдарына чыгыптыр. Катышуучулардын баары өз бабалары менен сыймыктанганы мындай сезилип турду да. Жүрүш Бишкектеги түштүк дарбазадан чыгып жеңиш аянтына чейин жүрдү. Ага чыккан адамдардын жоон тобу 1 километрден ашты делип атат. Анда жүрүшкө жолдон кошулгандары көп болду. Туура айтасыз, түштүк дарбазадан чыккандардын тобу 1 километрден ашты. Түштүк дарбазадан Чүй проспектине жеткенде ал жактан дагы адамдар тобу тосуп алышып, алар да кошулганда катышуучулардын жоон тобу 2 эсеге көбөйдү. Биринчи кезекте согуштун катышуучулары жана кайтпай калган аскерлердин сүрөттөрүн көтөргөн шаар тургундары болду. Андан кийинки кезекте аскерлер жана согуш ардагерлер унааларда кетип жатышты. Топтун аягында унаалары менен чыккандар кетип жатышты. Өчпөс полк жүрүшүнө Бишкек мэри президенттин жубайы Раиса Атамбаева да катышканы айтылып атат. Расмийлерден дагы кимдер чыкты? Негизинен жүрүштүн катышуучулары саат 9:30 чакырылган эле да. Баары келип, бирок Раиса Атамбаеваны күтүп калышты. Саат 10го чейин күтүшүп, анан жаан жаап жатканда байланыштуу. Элдер күтүп албай, эч кимдин буйругусуз эле жүрүштү баштап кетишти да. Балким артыбыздан кошулгандыр, бирок биз алдыда кетип жаттып, көргөн жокпуз. Түштүк дарбазадан Бөкөнбаева көчөсүнө жеткенде, ал жерден Бишкектин мэри Албек Ибраимов кошулду. Рахмат. 11 каналынын жаңылыктар студиясында Өчпөс полк жөө жүрүшүнө катышып келген кабарчыбыз Гүлүм Эркинбек кызы биз менен байланышта болду.
Белгилей кетели, быйыл жеңиштин 71-чи жазын Кыргызстанда 821 ардагер белгилеп жатат. Былтыр алардын саны 1200-гө жакын болчу. Бүгүнкү күндө согуштун катышуучуларынын көбүнүн жаш курагы 90дон ашып калды. Экинчи дүйнөлүк согушка жалпысынан 365 миң кыргызстандык катышып, алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган. Алар адам Москвада адаттагыдай эле 9 май аскердик парад менен белгиленди. 10 миңден ашык адам катышып, 150 аскердик техника, оңдогон учактар тартылган парадка Владимир Путин да катышты. Ошол эле маалда жеңиш үчүн өз салымын кошкон Кыргызстандан мурдагы союздук республикалар быйыл ири шаан шөкөт менен майрамдарды белгилешкен жок. Алардын катарында Казакстан, Белоруссия, Украина, Молдова, Грузия, Түркмөнстан, Өзбекстан өңдүү мамлекеттер бар. Ири иш-чаралардын өткөрүлбөгөнү тегерек датага байланыштуу экени айтылууда. Эми башкы жаңылыктардан Кытайдын Фудзянь провинциясында курулуш аянтында болгон селден курман болгондордун саны 14-кө жетти. China News агенттигинин маалыматына караганда дагы 25 адам дайынсыз болууда. Окуя Тайнын уездин башталып, жумушчулар жашаган жатаканага селдин алдына калган. Күбөлөрдүн айтымында кырсыкта катуу жааган жамгыр себепчи болгон.